Аткаруу бийлигиндегилерди президент, премьер-министр дагы тыя албаса, анда буларды ким тыят? Деги эле эркелеген министр жетекчилерди ким тандайт? Кененирээк биз кийинки материалда токтолобуз. Алгач премьер-министр атка минерлердин жүрүм-туруму этикасы боюнча коомдо терс пикирлер жаралганын айтты. Эгер ишибизди сындаса, баарыбызда кемчилик болот. Бирок баскан турганыбызды кайда болбосок, командировкада болобузбу, иш сапарда, чет жакта же ичте, салтанаттуу бир иш-чараларда болобузбу, тойлордо болобузбу, биз үлгү болушубуз керек да, туурабы? Бирок бул маселе дагы эле орун алып жаткандыгы үчүн президент этика жөнүндө көңүл бурууга аргасыз болду. Акыркы мезгилде коомчулукта аткаруу бийлигиндеги иштеп аткан кээ бир адамдар боюнча, алардын жүрүм-туруму боюнча, кылган иштери боюнча абдан көп сыноолор айтылып атат, талкуулар жүрүп атат. Мына ушундай нерселер болбош керек. Маселе премьер же президент тыйганда эмес, ал тыя албаары да белгилүү болду. Анткени министрлерди, төрагаларды жана алардын орун басарлары көпчүлүк коалицияга кирген фракциялар сунуштайт. Мамутованы, Гүлнара Мамутованы биз бир бол фракциясына сунуштаганбыз, замминистрдикке. Эгерде бүгүнкү ошол замминистрибиз өзүнүн иштеген ордуна татыктуу эмес же башка деген маселени буну премьер-министр чечет. Эмне үчүн Албулгазиевдин сөзү аталган министрлерге өтпөй жатат? Эмне үчүн президент өзү атка минерлердин этикасына сын айтышы керек? Ушундай майда маселелер коомдун көңүлүн, өкмөттүн ишмердүүлүгүнөн жана кышкыга даярдыгы боюнча суроолордон алаксытып жаткансыйт.